Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисир Кейджи каналынын катталуучулары. 26 сентябрь 2022 жыл Ош областы Өзгөн районуна караштуу Куршап айылына келдик. Бул жерде сиздердин алдыңыздарда көрүп турган бул бээ сатууга чыгып жатат. Бул бээден сиздерге маалымат берип айтайлы, сатуучубуз жаныбызда. Алгач ошол жаштарынан сурап кетеличи. Жашы азыр канчада болуп калат бул? Жашы 3 жасый. 3 жаш, 6 жашар болуп калат экен, Ошондо бул бээ парада кандай болуп калды? Энеси Орлов, атасы Польшадан болуп каласы, өзү Россиядан качып, бээ ушул жерге келип тууган да. Бул ушул жерде туулган. Ушул жерде туулган. Бул жака келгенден тууду, бул мындай тайларынан алдыңызбы? Эмеси быйыл туубай калды, былтыры тууган. Жаңа сыйында тууган. Жаңа сыйында тууп, кулунун саттым. Өзүм өлкөлөрүмө эйинче кылып бердим да. Кандай экен эми, кулуну жакшы эле чыктыбы? Кулуну айгыр кандай болсо ошону өзүн таштап берди. Видеолору дагы бар, кулун деле ушул жерде эле. Ушу Куршапта эле. Эмес, баласы. Эгер кызыккандар болсо, сурагандар болсо, видеолорун көрсөтүп коесуз. Видеолор полностью көрсөтүп, өзүн деле көрсөтүп коебуз. Азыркы убакта боозбу бул? Үйүрдө жүрдү, үйүрдөн кармап келгениме 4 күн болду, 4-5 күн болду. Демек, азыркы убакта бооз десек да болот, үйүрдө жүргөн болсо. Үйүрдө жүрдү. Ошо полный видеолордон бери бар үйүрдө жүргөнү. Каерде жүрдү, полностью маалымат бар. Видеолору бар. Ден соолуктары, ичип жегендери кандай болуп атат азыр? Ичип жегендери бул өтө жакшы, комбайн го почти. Берсең эле жей берип экен чында. Өзү да мындай чоң, жоон бээ экен, бойлору да бийик экен, бою деле бийик. 1.65ке барып калат болуш керек. Бир көз ченемен айтып турабыз. Сиздерге кыскача маалыматын бердик, эми жакындан бир сиздерге көрсөтөлү. Кимде ким ала турган болсоңуздар, кызыккан болсоңуздар, мына ушундай чоң бээден урук алам деп кызыгып келе турган болсоңуздар, өзүңүздөр жакындан келип, баарын толук көрсөңүздөр болот. Көкүрөк деген кенен экен, колтуктары да көрүп турасыздар. Арканкы туяк чакта аяктарын сиздерге бир көрсөтүп коеюн. Өзү жоош элеби? Жоош. Жаныбар жакшы, жайлоодо да жакшы жүрүптүр, Азыркы жайлоодон келгендерди көрүп жатабыз, бир аз арыгыраак келип калгандарын көрүп атабыз. Мына чат аякта өтө кенен экен. Мындан демек жана айтып калат го. Атты бээ туйт деп. Жакшы кулундарды алам деген болсо, жакшы аттарды алам деген болсо, жакшы аттарга коюп алган болсо, өтө жакшы кулундарды берсе керек деп ойлойбуз, Бул үйгө көнүп калат экен да булчу. Кичине кечинде жем берип туруп, күндүзү талаага кое берип койсок, талаада жүрө берет. Ушул жердин элдери деле билет. Анан кечке талаада жүрүп, кечке мал как положено эле. Иштен кеч калганда жетип келет. Үйгө келишет өзү. Жакшы экен да. Демек, жоготуп алам же башка кылам дегенден коркпойт экен, алам деген, Жакшы. Жоош бей, жакшы. Өзү да мындай жоош экен, эми туяктарынан бир көрүп койсоңуздар да болот. Жакын жанына келсек да эч кандай жаман өнөрлөрүн көрсөткөн жок. Эч кандай бир айыбы жокпу бул бээде? Жок. Эми бун биздин көрүүчүлөргө кызык болуш керек. Баасын канча деп турасыз? Баасын 250 дейсен, келишебиз. Сомго 250 миң. 250 миң сом. 250 миң. Дагы сүйлөшүүлөр болот, Болот. Айтылыш баасы 250 миң сомго коюлду, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер жаккан болсо, дагы сүйлөшүүлөр болот деп жатат. Андыктан экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Эгер өзүндөй түстө бере турган болсо, кара түстө болот экен. Жакшы кулундарды алса болот экен. Демек, сиздерге жаккан болсо, келип колдон чыгарбай алыңыздар. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир Кейджи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.